Şialar çağırgan deydi. Suro Umar ibn Hattab radıyallahu anhu özünün kızın tirüylöy gömgön eken go jahiliyat mezgilinde, İslamga geleleginde. Şu rivayatda aytılınat, gömöyünde atsa ata ne kılayın dese, şu sağa oynuyor turgan jir jasap berem. Anan gömöyünde atkanda, atası çukup atkanda Umar ibn Hattab sakallarına toprak çaçırasa ayalı, kızı şu sakallarını tazalagan degen rivayat var. Bu rivayat mevdu rivayat. Negizi yok, jalgan rivayat. Bu nerseni Şialar, Rafidiler Umar ibn Hattab'dan kafir deşetti. Oşonu Umar ibn Hattab'dı jamandaş üçün atayın tokulungan hadis. Anın kebirkiler bizim hutbalarda da başka yerlerde de aytıp жүрüşет, şu avaylaşımız gerek. O alsız, daif hadislerde, eğer öte daif bolbosa hutbalarda, adamlar жақшылыққа çakıruda, jamanlıktan kaytaruda amal kılsak, elge aytsak bolat. Alemi mevdu, jalgan, makzub, atayın tokulungan, tokuma hadislerdi rivayat kıluu, elderge aytуу aram, durus emez. Alımlarımız aytat, bir gana jolda уруксат дейт, адамдарга айтыптуу аркасынан айтасың дейт, бул хадис жалган хадис, шуну билип алгыла деген маанида гана риваят кылбасаң, бул хадисти риваят кылуу туурус эмес, арам дейт. Кээ бир угуп калып атабыз сабактарда, башка нерселерде ошо алсыз мавду хадистерди айтып калган учурлар болот. Эми ошон үчүн кичине хадис илиминен да бир аз илим алып койсок жакшы болот да. Ошого хадистерди кичине айырмалап, пайгамбардын хадиси, пайгамбардын хадиси эмес деп айырмалашыбыз керек да. Пайгамбарыбыз эмне деди? Мен казаба алейя мутааммидан фалятабавва мақадаху минан нар. Ким мага атайлап жалган айткан болсо, мени айтты деп. Жанагы мавду хадисти айтып аткандар, кала наби саллаллаху алейхи ва саллям пайгамбарыбыз айтты деп айтып атат да. Бул өтө чоң нерсе да. Мен сизге айтсам да, паланча таксырым мындай деди, мен айтпаган нерсени айтсаңыз, мен дагы наразы болом да. Мен айтпаган нерсени, ошону пайгамбар эскертип койгон. Менин атымдан жалгандан жалган хадис айта турган болсо, тозоктон ордун дайындай берсин деген. Ал эмне себептен пайгамбар ушинтип айтты? Себеби пайгамбарыбыздын оозунан чыккан ар бир хадис бул шариат, дин. Эгерде пайгамбар эч качан Куранга каршы, Аллах Тааланын буйругуна каршы эч нерсени сүйлөбөйт. Анан башка адам билген нерсесин сүйлөйт да. Ал барып туруп Куранга же башка нерсеге каршы келип калышы мүмкүн. Ошон үчүн бул нерселерден сактанууш абзел болот да. Жана Умар разияллаху анху бир баласы менен сүйлөшпөй койгон деген. Ал да жалган хадис, андай нерсе жок. Ибн Умар деген. Эми кээ бир сөз болушу мүмкүн. Ибн Умар аялын талак берген мезгилде кичине экөө урушкан. Ошону айтпаса, атак мындай Ибн Умардын балдары менен сүйлөшпөй койгон, балдар менен мамиле кылбай койду деген хадис бул болбогон сөз. Анан дагы айтылат, Хафса радиаллаху анха, Умар радиаллаху анхунун кызы. Аны эмне өлтүргөн эмес? Пайгамбарыбыздын аялы Хафса. Атигинсин тирүүлө көмгөн болсо, буну эмне көмгөн эмес? Кыздын бардын көмүш керек эле го. Анан бул дагы бир туура эмес түшүнүк бар. Арабтар мурда жахилият орнунда ушул кыздарын тирүүлө жок, арабтардын бардыгы эмес, кээ бир уруулар болбосо аял калбайбы? Кимге үйлөнөт? Тиги сахабияттар, аялдар каяктан келди? Ал толтура аял барды. Бардыгына тирүү мезгилинде көмө берсе, эч ким калбайбы беле? Кээ бир гана уруулар ошентип кыздарын көмгөн деп айтылынат.